ужас себе бөліп ақша жетісіп болған. Мен дайын сөйлеп отырмын. Сіз тұрған дейді отыр. Біреу батыр есін алдыра қалса, бар, төртінші тасына даярдады. Жетсіз іштен geçinmiyor, же ала олар. Гармон жетсіз іштен geçinmiyor. Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында келечек балдар чыгармачылык борборундагы балдардын ысык көлгө комуз сынагына барганы талкууланды. Анда эл өкүлү Бекболот Арзибаев ата-энелерден 14 000 сомдон чогултулганын айтып, бул боюнча териштирүүнү талап кылды. Ага катар балдардын коопсуздугун эске алган кызматкерлердин жоопкерчилиги каралыш керектигин билдирди. Акча чогултулганбы баягы окуучулардан? Эч кандай сом чогултулбайт. Буга чейин чогултулган эмес, чогултулбайт. Мына жерде мен азыр ата-эне келип, ата-эне туруп коюшсузбу? Кайрылган боюнча. Мына ушул киши бизге кайрылып отуруп, 14 000 сомдук акча каражат чогултуп бериптир. Эгер ошол акча каражаты далилденип калса, ким жооп берет ал? Ал айтат, мен балама бергенмин, кыз баламбы, мен балдарым бергенмин, 14 000 сомдон акча жиналды деп. А 14 000 сомдон акча жиналганы бул факт экен. Аны өзүңүздөр да иликтеп тактап көрсөңүздөр болот. Ата-энелер тарабынан 14 000 сом чогулган. Анда чогулганда мэрия эмне себептен ал акча каражатын бөлүп берет маршруткага. Анда ал жактагы проживаниясын ким уюштурду, ал мындайкына коммерческий болуп калабы, акчасын берсең балаңы бир лагерге алып барып келебиз эле деген иш-чара болуп калып атат да. Ош шаардык мэриясы ата-энелерден чогултулган акчадан кабары жок экенин айтып, балдардын жол акысы үчүн жергиликтүү бюджеттен 607 000 сом бөлүнгөнүн кошумчалады. Ал эми 14 000 сом Бишкектеги сынакка катышуу үчүн алынганы белгилүү болду. Бирок анын баасы 12 000 сом болгону айтылды. Мэрия кошумча чогултулган 2 000 сом боюнча териштирүү башталганын билдирди. Ал эми коомчулукта резонанс жараткан окуядан кийин аталган борбордун жетекчиси кызматтан алынган. Сөз түрдө себеби бир жерден акча чогултулбаш керек. Бизде жыл сайын ата-энелер өзүнүн жолу өзүнүн машинасы менен барып беришет, бирок ага мүмкүнчүлүк берилет. Эгер ата-эне өз калоосу менен баласы барган жерди көрүп келсе, алар акча чогултпастан өзүнүн жанынан өздөрү барып келгенге өздөрү калоосу менен аны истей албайт. А бирок директор өзү акчаны чогултуп ата-энеден алганда болбойт. Биз берип атпайбы мэрияданчы? Шаардык кеңештин 9-сессиясында жалпы 16 маселе каралды. Алардын катарында ичүүчү жана саркынды сууга болгон тарифтин наркын жогорулатуу да бар. Өзгөртүү өкмөттүн токтомунун негизинде киргизилип, Ош шаар суу канал ишканасынын каржылык туруктуулугун камсыздоо максатын көздөйт. Мындан тышкары мекеме мэриянын карамагынан чыгып өзүн өзү каржылай турган түзүмгө өтөт. Сууга болгон баа калк үчүн 2 сомго, коммерциялык мекемелерге 10 сомго көтөрүлдү. Бул боюнча негизи өкмөт токтому бар. Өзү өкмөттүн токтомун биз аткарышыбыз керек. 2 жылдан бери аткарылбай келет. Бул суунун тарифин өздүк баасын алып чыгуу. То есть бизде бүгүнкү күндө 15 сом өздүк нарк сууга. Болгону биз азыр 2 сомго гана көтөрүп атабыз. Себеп дегенде биз буга чейин кредит алганбыз таза суу боюнча, аны биз мэрия жапчубуз. Азыр Батаканга айтабыз, эми тарифин көтөрүп бердик, кредиттин 36 миллион өзүң жабасың. Андан сырткары биз мурун элес мэрия өз акчабызга, жергиликтүү бюджеттен акчага скважина казчу, скважиналар өзүң казасын деп атабыз. Мындан сырткары ашкан түшкөн пайданы как дивиденд катары мэрияга булар төлөшөт. Мындан сырткары каладагы Ленин атындагы көчөнү Алынбек Датка кылып өзгөртүү да добуш берүүгө коюлуп колдоого алынды. Анда шаардагы негизги көчөлөргө жана социалдык объекттерге кыргыздын тарыхый инсандарынын ысымдарын ыйгарууну шаар башчысы демилгелеген. Алдыда бул сыяктуу көчөлөрдүн, мектептердин аталыштарын кыргыз тарыхындагы көрүнүктүү инсандардын ысымдарына өзгөртүү пландалууда. Бул тарыхты эгер баарыбыз окусак дагы көп маалыматтарды алабыз. Негизинен ушул Алынбек Датканын жубайы ушул Курманжан Датка көчөсү да бар. Ошонун жанына ушул Алынбек Датка көчөсү да болгондо ушу мен ойлойм көпчүлүгү каршылыгын көрсөтпөй, наоборот ушул колдоп ошол инсанды дагы бир эскертүү аземин кылышып, мына сессияда ушу депутаттар колдоп берди. Ага чейин ушу биздин Ош шаарыбыздын мэри Жеңишбек Шермановичтин өзүнүн сунушу болгон бул боюнча, ушу Алынбек Датка атабыздын атын ыйгаруу боюнча өзүнүн сунушун берип, ошол центральный ошол борбордук көчөнүн атын ыйгарабыз деп. Ошондой эле мэриянын жаңы муниципалдык инспекциясы дагы түзүлдү. Жаңы түзүлгөн ишкана шаарды иретке келтирүү жана көрктөндүрүү иштерине көзөмөл жүргүзөт. Аталган мекеме тазалыкты сактабаган шаар тургундарына жана жеке менчик ишканаларга айыппул салуу укугуна ээ болот. Анда жалпы 12 кызматкер эмгектенет. Муниципалдык көзөмөлдүү инспекциясы бул укук бузуулар боюнча кодексте негизинен абаттандыруу же болбосо көрктөндүрүү, санитардык абалды жакшыртуу максатында түзүлүп. Бул инспекция бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир нече шаарларында бар, анын ичинде Бишкек шаарында эле көрүп жүрөбүз. Азыр бүгүнкү түзгөн максаты негизинен ошол менчигин түрүнө карабастан же физикалык, юридикалык жактарга укук бузуулар жөнүндө кодексти бузган беренелер боюнча гана штраф салынат. Мисалы үчүн тазалык боюнча
же болбосо дарактарды көптөндүрүү маселеси же санитардык абал боюнча буга чейин мисалы үчүн жөнөкөйлүү мисал айтайын, кечээ мисалы үчүн бир каналды жана канализациянын өзү саркын суусун аркы канал кызып койгон да, анан же водоканал иштете албайт экен, же сэс иштете албайт экен, ушундай бир нюанстар бар да. Белгилей кетсек, шаардык кеңештин сессиясында мамлекеттик менчиктеги жер тилкесин Ош шаарынын муниципалдык менчигине кабыл алууга макулдук берүү да каралды. Анда күн тартибиндеги маселелердин бардыгын эл өкүлдөрү бир добуштан колдоп беришти. Анын ичинде муниципалдык менчиктеги жер тилкелерин ижара акысынан жана жер салыгынан бошотууга да макулдугун беришти. Толбай Бурканбеков, Марупжан Шакиров, Ош ТВ.